Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү эскирген суу түтүгүн жаңылоо иштери калаанын 3 тилкесинде жүрүүдө. Алардын бири Медиаров жана Кулатов көчөлөрүнүн аралыгындагы Жукеев Пудовкин көчөсүн бойлой жайгашкан суу түтүктөрү жаңыланмакчы. Ушул тапта жолдордун асфальтталган катмары сыйрылып, суу түтүктөрүн демонтаждоо иштери жүрүүдө. Эми ал жумуштар бүтсө эле жаңы түтүктөр жаткырылат. Адистердин айтымында бул түтүк 1985-жылы коюлуп, андан бери бир дагы жолу алмаштырылган эмес. Азыр вывоз грунт болуп атат, разработка грунт. Бизде экскаваторлор жетиштүү эле, ховаларда жетиштүү эле чыгып атат грунттар. Артынан сразу тазалап, сүпүрүп кетип атабыз. Азыр демонтаж лоток кылынат. Биринчи разработкадан кийин анан демонтаж лоток, андан кийин демонтаж труба болот. Борбор калаада жыл сайын калктын саны канчалык көбөйгөн сайын муктардык да ошончо өсөт. Мындан улам шаардын жогорку зонасынын тургундарын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу үчүн диаметри 700 мм түзгөн эски түтүктүн ордуна 900 мм сапаттуу жаңы түтүк коюлат. В данное время здесь задействованы несколько подрядных организаций для более быстрого и качественного процесса. Ушул тапта ишти тез жана сапаттуу бүткөрүү үчүн бир канча подряддык ишкананын адистери иштеп жатышат. Азыр негизги жумуштар жүрүүдө. План боюнча демонтаждоо иштери июндун ортосуна чейин бүтүшү керек. Ал эми түтүктөрдү толук алмаштыруунун аяктоо мөөнөтү жайдын аягына чейин. 40 жылдан бери колдонулуп эскилиги жеткен жылуулук жана ысык суу өткөргөн түтүктөр жыл сайын этап менен жаңыланууда. Быйыл жалпы узундугу 3-4 чакырымды түзгөн жаңы түтүк алмаштырылат. Бишкек жылуулук тармагынын түтүктөрүнүн 80%га жакын түтүктөрү бардыгы эскирген. Түтүктөрү башка жабдуулары. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушу жай айында, жаз айында, жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей кышка чейин ушул жумуштарды аткарган үлгүрүп калышыбыз керек. Майда диаметрден баштап чоң азыркы мына көзүңүздөр көргөндөй 900 мм диаметрге чейин түтүктөр алмаштырылат. Бул жумуштар бардыгы жылуулук берүүнүн мындай натыйжалыгын, ишенимдүүлүгүн жогорулатат. Эскерте кетсек, Бишкекте 22 апрелден 1 июнга чейин дээрлик 40 күн ысык суу токтогон. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Нуркамил Асанов, Ала-Тоо 24.